Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндөрү кыргыз эли маданияты, кыргыз кинематографиясы орду толгус жоготууга учурап, кайгыга батып турат. 21 декабрда 79 жашында көпкө созулган оорудан кыргыз кереметтин жаратуучулардын бири, Кыргыз Республикасынын эл артисти, СССРдин эл артисти, белгилүү кинорежиссер Болот Төлөнович бул дүйнөдөн өттү. Өз өлсө да сөз өлбөгөн бул инсан жөнүндө анын акыркы күндөрдөгү жашоосу, артында калган жумуштары жөнүндө пикир алышуу үчүн студиябызга бир нече коноктор чакырганбыз. Алардын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти, кинорежиссер, педагог Бакыт Карагулов. Экинчи студиябызда болсо Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучу драматург Абибилла Пазылов жана бир коногубуз бир аздан кийин келип кошулат деп үмүт кылып турабыз. Ал белгилүү театровед, жазуучу Жануш Кулманбетов болмокчу. Биз сөзүбүздү баштай берсек. Саламатсызбы, Бакытбек? Саламатсыз. Болот агайыбыз бул дүйнөдөн өтүп, баарыбыз кайгырып турган убагыбыз. Убакыттан пайдаланып,
кайгыңызды тең бөлүшөм деп айтат элем. Себеби биздин ар бирибиз үчүн, айрыкча бул маданият кызматкерлери үчүн бул орду толгус жоготуу болду окшойт. Бүгүн ал кишини акыркы сапарына узаттык. Бүгүнкү күн бир өзгөчө, бир суук, бир өзгөчө, бир мындай бир кандайдыр бир жаратылыштын өзү да бир жоктоо сыяктанып турду да. Аны ойлойм да ошондой деп. Себеби ошо суукка карабай Болот Төлөнүчтүн эмгегин баалаган, Болот Төлөнүчтүн чыгармачылык инсанчылыгына башын ийгендер келип ошол башынан аягына чейин туруп өзүнүн көмүрүн узатышты да. Мен ойлойм Токомдун бир сабыр эске түшөт сатылганытын. Келериңде дүнүйө толукшуган айдайсың, кетериңде дүнүйө какшып калган сайдайсың деп. Азыр ошо Болот Төлөнүчтүн кетиши бул биздин кино эмес, кыргыз маданиятынын бир капталы, бир капшыты жок болгондой сыяктанат. Тоосу урагандай болуп, Чыңгыз Төрөкулович айткандай, тоолор кулаган, дагы бир аскабыз кулагандай болду да. Себеби бул киши акыркы магикандардан эле, кыргыз кино кереметин жараткандардын акыркы магикандарынан. Себеби кыргыз киносунун брендин түзгөн Убукеев, Шамшиев, Океев, операторлор Кадыржан Кыдыралиев, Манас Мусаев, Геннадий Базаров, андан кийинки орто муундар, андан кийинки муундар бүт кыргыз киносунун традициясы деген атка конгонбузда, киносунун өзүнүн үнү бар, өзүнүн сөзү бар деген нерсе дүйнөлүк кинонун алкагында айтылат да. Кыргыз киносунун өзүнүн традициясы бар, өзүнүн улуттук көз карашы бар, өзүнүн үнү бар, өзүнүн сөзү бар деп. Мына ошолордун жаратуучулардын бири Болот Төлөнүч. Мына бүгүн дүйнө салып кетти. Эми абдан кыйын биз бул кишиге жана айткандай жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торко болсун деген сөздөн башка эчтеке айта албайбыз. Өлүм улуу экен. Мына бүгүн мына ошентип акыркы сапарга узаттык. Мага Казакстандын мамлекеттик катчысы бар Абиш Кекилбаев деген ал киши өтүп кетти. Ошол киши айткан: Муктар Омарханович Ауезовду Ауезов кылып кеткен Шамшиев деп. Кичекей эле караш окуясы деген чакан бир аңгемесин ошону классикалык дүйнөлүк кинонун алкагын алып чыккандыгы, мейкиндигин алып чыккандыгы өзгөчө. Өзүңүз деле билесиз, жанагы сцена азыр дүйнөнүн кайсы бурчуна барбаңыз, ошол сценаны коет. Сүймөнкул Чокморовдун Аскадан Жараспайды күтүп турган ошол сцена. Анан жерин сатып бардыгынан ажыраган Жараспай үчүн өлүмдөн башка эч нерсе жок болчу. Мына ошону бир эле эки эле сап кылып жазган экен. Ким? Ауезов. Ошону Шамшиев классикалык жогорку деңгээлде көрсөткөн да. Туура. 27 жашында. 27 жашында. Анан дагы бир эске алчу дагы бир нерсе бар. Ошол кино аркылуу кыргыз маданияты дагы бир чоң талантка ээ болгондо. Сүймөнкул Чокморов деген. Ага чейин тартылган эмес да Сүймөнкул? Жок, Сүймөнкул Чокморовду биринчи ошолдо ачылды. Ошондо ачылды. Андан биз унутпашыбыз керек. Бизде жогорку деңгээлде дүйнөлүк аренада ойной турган Советбек Жумадыров пайда болду да. Жараспайды ойногон. Мына буларды Чокморов менен Жумадыровду эки бөлүп ажыратыш кыйын. Себеби бири жок болсо экинчиси толуктар. Өзүңөр билесиңер, Жараспай деп кыйкырганда атты алдыга коюп берип чыгат го. Оң карман ачылыш үчүн сөзсүз терис карман абдан күчтүү болуш керек. Экөө баягы бири-бирисиз мындай ажыратып айтыш кыйын да. Алым Акиси Куледа дагы экөө жолугушуп анан оодарышып бири-биринин күчүн неметип эркекче неметкен сценадагы. Анан азыр Жумадыровду алып таштасаңыз
чокморуп чыкпай калат, чокморупду алып таштасаңыз жумада алып чыкпай калат да. Эми мен Ушуларды ачты. туура. Анан Сабира Күмүшалиеваны, Сабира эжебизди, апабызды ак кемеден ак кемеде дегеле тартылган кинолордун баарында бул киши тартты. Ошол ак кишини дагы кинонун дүйнөлүк аренада, мун Германиядан ак кемени көргөндө немистер туруп алып кол чапты да. Немис тилинде болду. Атайын кирип көрдүм мен өзүм. Ошондо Сабира эжеге болгон неме бир жогорку деңгээлде айтып атышты да. туура. Бактыбек эке, бул сөзүбүз биздин алдыбызда менимче кенен убакыт бар. 1 сааттын тегерегинде бул шашпай чыгармалары жөнүндө дагы, Болот агайдын акыркы күндөгү өмүрү жөнүндө, анын максаттары жөнүндө, деги эле кыргыз маданиятынын бүгүнкү күндөгү абалы жөнүндө дагы сүйлөшөбүз деп ойлоп турам. Азыр сөздү Абибилла Пазылов агайга берсек да. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Сиз эмне деп кошумча айтат элеңиз? Мына азыр биз Бакыт агай айтып атат, ошол абдан чоң орду толгус жоготууга тоо кулагандай болуп турат деп. Чындыгында жана Айтматов Чыңгыз атабыз каза болгон күнү да ушундай элди маанай ушул сыяктуу болуп бир боштук болуп тургандай сезилген да. Бүгүн да ошондой сезимде. Сиз кандай сезимдесиз азыр? Албетте бул дүйнөдөн кандай гана пенде болбосун, кандай гана адам болбосун, жашап, жашпы, карыбы өтүп кеткен күн абдан кабырганы кайыштырат. Ошол өлүм ак ажал улук деп коет. Баары бир адам баласы деги эле кыбыраган жан жаныбардын баары ошого барат. Бирок Болот Төлөнүчтөй бир чоң жанрдын, бир чоң өнөрдүн ээси, ошол өнөр аркылуу элине да кызмат кылып, элин башка мамлекеттерге таанытып, өзүнүн көркөм дүйнөсүн ошол тасмада жараткан чоң адамдын өтүп кетиши албетте биринчи четте биздин искусствобузга, киноискусствого ир алды. Жалпы эле маданиятыбызга, руханиятыбызга абдан чоң оор жоготуу, оор сокку болуп турат. Эми мындай учурда бир баягы кош деп айткандан, жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун деп айткандан башка сөз жок. Мусулмандар айтмакчы, бата кылып Куран окугандан башка амал жок. Бирок ошентсе дагы ушул адамдын биздин арабыздан өтүшү, ал кишинин өзүнүн инсандыгына, ал киши жараткан чыгармаларга, ал киши иштеген ошол кинематография жаатындагы өнөргө дагы бир көз салып, дагы бир жолу мындай талдап, эмнеге жеттик, эмнеге жеткен жокпуз, кайсы жерден жаңылдык, дагы эмне кыла алсак болот, ошол Болот агабыздын сабактарынын негизинде деген ойго түртүп турат. Себеби жашоо уланат, анын ичинде кинематография уланат, искусство уланат. Ал эми Болот Төлөнүчтүн сабактары, үлгүлөрү кийинки режиссерлорго, кийинки жаштарга, балким көп жылдарга чейин өзүнүн таасирин жоготпойт го деп ойлойм. Рахмат, мен сиздин сөзүңүзгө толук кошулам. Бул эми убакыттын жумушу. Болот Төлөнүчтүн жайга коюу зыйнатынан даярдаган кыска сюжетибиз бар экен. Ошону көрүп алып, анан сөзүбүздү уласак. СССРдин Кыргызстандын эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын ээси залкар режиссер Болот Шамшиевди төөлүк сапарга узатуу зыйнатына анын туугандары, жакындары, достору, санаалаштары жана шаар тургундары келди. Коштошуу жөрөлгөсүнө биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, депутаттар жана маданият өкүлдөрү катышып, улуу инсанды эскерүү жана жакындарына көңүл айтты. Президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Эсеналиев мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун көңүл айтуу кайрылуусун окуду. Болот Шамшиевдин чыгармалары кыргыз киносунун кереметин түзгөн өзгөчө бир доордун ажырагыс бөлүгү болот.
Болот Шамшиевдин режиссерлук таланты улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу толук ачылып, ал 20-кылымдын кино классиктеринин бири болуп калды. Болот агабыз кыргыз тарыхын, айрыкча Манас эпосун терең изилдөө үчүн олуттуу иштерди аткарды. Ал Манас эпосуна жөн гана эпикалык чыгарма эмес, биздин дүйнө таанымыбыздын уңгусу, ыйык феномендин катары мамиле кылды. Өлкө башчы Жээнбековдун кайрылуусунда Болот Шамшиев кыргыз тарыхын жана Манас эпосун терең изилдөөгө да олуттуу салым кошкону айтылат. Анын режиссердук таланты улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу толук ачылып, ал 20-кылымдын кино классиктеринин бири болгон. Чыңгыз Төрөкулович менен абдан эле жакшы катышып турчу. Мен өзүм дагы ал киши менен көп жолугушуп, пикир алмашып, ушундай бир ойлорубузду бөлүшчүбүз. Абдан эле мындай жагына, бул жагынан жакын киши болчу. Болот Шамшиев залкар кино режиссер гана эмес, көптөгөн актерлордун талантын, алардын ички дараметин ачкан көрөгөч болгон. Ал Сабира Күмүшалиеванын театрдан киного алып келген, Сүймөнкул Чокморовдун актердук улуу талантын ачкан, Советбек Жумагделовду, Орозбек Кутманалиевди кино дүйнөсүнө тартып, чоң кино жылдыздарына айландырган. Улуу талант болчу да, режиссер болгондо дагы түбүнө чейин артисттер менен иштегени, артисттерди тандаганы. Мында ойлоп көрсөм, канча артисттердин багын ачкан бул адам. Сүймөнкул Чокморовду тапкан. Андан кийин Орозбек Кутманалиевди башкача жагын көрсөткөн. Кайсы актер болбосун, бул ушунчалык артисттердин деңгээлин көтөргөн да. Анан бизде артисттердин арасында мындай деген сөз бар болчу да, Шамшиевдин киносуна түшкөнү бул институт бүтүргөн же академияны бүтүргөнгө тете деп. Болот Шамшиев мамлекеттик жана коомдук ишмер катары үзүрлүү эмгек өтөгөн. Ал жогорку кеңештин 2 жолку чыгарылышынын депутаты болуп шайланган. Ошондой эле туризм жана спорт агенттигинин директору, элчилик кызматтарды аркалаган. Ал өмүрүнүн соңку жылдарында бир нече сценарийлерди, 10дон ашык кино долбоорлорду, 3 чоң китепти жазууга жетишти. Болот Шамшиевди жерге берүү жөрөлгөсүнө өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков да катышты. Субханал маликил хайй الذي لا ينام ولا يموت صبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر نسألك الجنة ونعوذ بك من النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев менен коштошуу опера жана балет театрында өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Айтолкун Апяева, Бакыт Кошалиев, 5-канал. Бакыт Баке, бир белгилүү Голливуд фильминде бир Акыркы самурай деген фильмди көрсөңүз керек. Бул эпикалык жанрда тартылган чоң тарыхый кино. Ошондо бир эсте калчу бир жакшы диалог бар да. Япон императору мага ал кишинин кантип өлгөнүн айтып берчи деп сураганда, ошол кинонун башкы каарманы мен сизге ал кишинин кантип жашаганын айтып берем деген жери бар, ошол эсимде калыптыр. Биз эми азыр Болот агайдын кандай адам болгонун айта берсек сөз бүтпөйт. Анын үстүнө жаңы эле ушул суук кабар угулганда Facebook соц тармактарда ар кандай ойлор жазылып баштады да. Көпчүлүгү айтып атты, эми биз кыргыздар албетте көз өткөндөн кийин мактап
жактап жатып калабыз, ага чейин эч ким көңүл бурган жок болчу дегендей мындай деген. Чындыгында эле ошондой болду. Кесиптеш катары сиз акыркы күндөрү кандай жашаганын, эмне план кылып атканын мен билгенден ал киши абдан чоң бир мамлекеттик деңгээлде бир чоң кино тартам деп шымаланып даярданып жүргөн Кожомкул деген. Мен бул көркөм советти бул ишинин Кожомкул жөнүндө сериал тартам деди да. Окшойт. Анан бирок финансы маселеси кыйыныраак болуп токтоп калып, анан бул киши президентке кайрылды окшойт. Ушул чыгарманы сөз жок тартыш керек деп. Анан мына быйылкы жылдын бюджетине кирди да. Кирген болчу. Кирди. Анан мына депутаттар киргизип, президентибиз бул жагынан чоң колдоо көрсөтүп, бул ишини киргизди. Бирок эми Кожомкулду эми ким тартат ушул кишидей болуп? Бул кишиде варианттар бар эле абдан. Өзү жазган болчу да. Өзү жазган. Анан бул киши жөн эле эмес, Кабанын өзүнүн тарыхы Кожомкулга чейинки ушул нерсени алып, ошонун улуттук бир нарык назилди кошо алып чыгайым деп аракет кылды да. Анан буйруса мына быйыл тартылмак. Бирок эми карабайсызбы, тагдыр деген ушул экен. Немете албай калды. Бирок ушул чыгармасын өткөзүштө абдан бир топ кыйналды. Бизде эми өзүбүздө бюджет кичекей эле. Анан бул киши чоңураак сурады. Анан ушундай бир талаш тартыштын ортосунда отуруп, акыры президент ушунун немесин чечип, бюджетке киргиздирип, мына быйыл тартмак. Бүгүн быйыл башталмак экен. Ооба. Эми бул кыйынчылык Айтматовдо деле болду. Мен билгенде бул мындай кыйынчылыктар Оскарды алган дүйнөлүк деңгээлдеги режиссерлордо да убагында Федерико Феллини дагы акча көп издеген. Азыр бир айтылган ой мүмкүн бир топтор үчүн кечиккен ой сыяктанып сезилет. Мүмкүн, туура. Анан ошол сыяктуу болуп, көпчүлүк учурда айтыла турган ойлор айтылбай калып, анан кийин эми бул теманын кереги эмне деген сыяктантып, көпчүлүк учурда көңүл бурбай коюп атабыз. Мен ойлойт элем, улуттун өзүнүн баатырлары Дэн Сяопиндин Кытай компартиясынын патриархы бир жакшы сөзү бар. Ар бир муундун өзүнүн согушу бар деп. У каждое поколение своя война деп. Себеби болот төлөнүштөрдүн бир доору болду. Андан кийинки орто муунда, андан кийинки муундар. Бирок биз баары бир ушул жерден болот төлөнүшкө мындай шартты түзүп берүүгө аракет кылыш керек эле. Бирок финансы маселеси атан өтө оорураак болуп атты. Бул киши мындай тарта турган нерселери мындай немерек голливудский деңгээлде тартам деп аракет кылды да. Бирок баары бир бюджетке кирип, буйруса быйыл тартмак. Анан ал эми кыйынчылык, мен айтпадымбы, Айтматовдо деле болду. Баягы биз өзүбүзчө мамлекет болобуз, суверендүү мамлекет болобуз дегенде, ушул мезгилдин ортосунда баары тең бошоп калды да, бош болуп, жумуш жок калып. Бирөөлөр кетти, дипломатияга кетти, бирөөлөр бул жака кетти, бирөөлөр бизнеске кетти. Бирок таза чыгармачылыкка кирем дегендер үчүн өтө кыйын мезгил болду да. Календердин турмушундай болуп калды. 90 жылдан 2000-2005 жылдары 2000-2002 жылга чейин аябай кыйын болду. Өтө кыйын болду. Себеби мамлекеттин өзү бутуна турушу дагы өзүнчө болгондон кийин өзүнчө финансировать этиш. Мурда Советтер Союзунун госпландын бюджеттен алып турган акча кийин жок болуп калды. Анан аябай кыйынчылыкка келди да. Бирок муну бул мезгилди да өтүшүбүз керек болчу. Бирок биз азыр ошонун баарын тең бизге жардам берген эмес, бизге мындай кылган деп айтыштын өзү менимче туура эмес болуш керек. Ал үй бүлөдө деле ошондой. Туура. Жаңы үйлөнгөн үй бүлө бутуна туруш үчүн канча нерсени башынан кечириш керек. Мына ушул сыяктуу нерселерди унутпашыбыз керек да. Бирок болот төлөнүштө толгон жакшы мыкты сценарийлер бар эле да. 5-6, 10 чакты. Анан өзүнчө китепте жазып чыкты. Бул киши талыкпаган, мээнеткеч
мындайча айтканда эгер суткасы 24 саат болсо бул 28 саат иштеген киши болчу да. Бактыбай, мен сиздин оюңузга толук кошулам, бирок ушул ойду Абибилла байке менен улагым келип атат да. Абибилла байке, угуп атасызбы? Угуп атам. Бактыбайке айтып атпайбы? Мындай көйгөй Айтматовдо деле болгон депчи. Чындыгында бул дүйнөлүк деңгээлдеги дүйнөлүк классиканын өкүлдөрүндө дагы болгон да, мен билгенден. Убагында Италиянын белгилүү режиссеру оскароносец Федерико Феллини Оскарды алган киносунан кийин 1 жылга чейин экинчи киносуна акча таппай көрүнгөнгө жалдырап, анан жанагы акыркы ошо тартылчу киносу Ночь в Кабири беле ушундай деген бир фильми бар болчу, кийин чыккан ал. Ошону тарткан. Эми бул мындай нерселер, мындай фундаменталдык искусство өнүгүп бутуна туруп калган улуттарда жарашат го деп ойлойм да. Эмне үчүн? Себеби биз кыргыз эли ошол эле Италия киносуна же болбосо Америка же Франция кинолоруна салыштырмалуу, орус кинолоруна салыштырмалуу, биз ошол 2030 жылдары кино эле эмес, жазуучулук, архитектураны алсак болот, музыканы алсак болот. Чын-чынына келгенде биз абдан эле бир артта калып, биздин өзү улуттук башка кызыкчылыктарыбыз бар болчу да, көчмөн эл деп жүрөбүз. Бизге окшогон ушундай эл үчүн жаңы искусствонун бир түрү болгон кинематографиянын чоң мектебине аралашып калган кишинин тажрыйбасын колдонуп калуу же болбосо үлгү насатын алып калуу туура болот беле? Себеби сиз айтып атпайсызбы, Чыңгыз Айтматовдун дагы убагында ушундай болгон деп. Менимче Татуу Турсунбаевага да ушундай болгон. Кыдыкеевага да ушундай болгон. Жумадыловго да ушундай болгон. Бул бир салт сыяктуу болуп келатат да. Биз муну качан ушулдан сабак алабыз дейм да. Эми ар бир адамдын өзүнүн шору болот. Албетте Болот Төлөнүчтүн маселеси кийинки мезгилде ошо көп кино дегеле кино тартпай калганы жөнүндө азыр көп сөз болуп атат. Менимче мунун албетте каржылык маселелер, башка уюштуруучулук маселелер жөнүндө да сөз кылышыбыз керек. Бирок баары бир менимче кино тартпаганы кийинки мезгилде. Болот Төлөнүч ошол эгер кийинки мезгилде кино тартса, анда ал киши ак кеменин деңгээлинде тартыш керек эле. Ак кеменин деңгээлинде тартыш үчүн ошол ак кемеге ылайык шарт түзүш керек эле. Өзү да ошого даяр болуш керек эле. Айтор Болот Төлөнүч ошол даярдыкты, ошол ички даярдыкты, ошол чыгармачылык ийгүүнү кармайм деп көп учурларды да өткөргөн болушу мүмкүн. Бул менин оюм да. Анан ошол Болот Төлөнүч тигини тартпай калды эле, муну тартпай калды деп биз азыр бир кимдир бирөөнүн алдында актанып анан неме кылганыбыз жарабайт. Бул чыгармачылыкта ушундай иштер болот. Эгерде кино тартпаса, мына Көкбөрүнү эрежелерин жазды. Кино тартпаса 3 китеп чыгарды. Кино тартпаса башка нерселерди жасады. Болот Төлөнүч жөн жүргөн жок да. Ошон үчүн бул жерде кино тартпай калганына, ал тарткан кинолор биздин жанагы азыр университетте окугандар, кийин кинорежиссер болом дегендер, жазуучу болом дегендердин баарына үлгү чоң мектеп боло алат. Ошон үчүн ал тарткан кинолордун деңгээли ошол саны жагынан аз болгону менен деңгээлине карап туруп, даректүү фильмдер болсун, көркөм фильмдер болсун, биз ошол алтынды, ошол байлыкты мындан ары асырап алууга үйрөнүшүбүз керек. Ошону эгерде Болот Төлөнүч тартам десе 3 миллион, 5 миллион бөлдүрүп алып ошол киностудия бизде иштеп жүрдүк, ошондой деле тарта бермек. Бирок ал өзүнүн деңгээлин сактады. Жаман кино тарткандан көрө, чала була бир нерсе тарткандан көрө, ар кимге жалынып жүрүп бир нерсе тарткандан көрө, анда тартпай койгон жакшы деген ойдо жүрдү менимче.
Биз көрсөтүүбүздүн башында студиябызга бир нече конок чакырдык деп айттык эле. Ошонун бири белгилүү театровед, драматург, педагог байкебиз Жаныш Кулманбетов бир аз кечигип аттı эле. Азыр режиссерлор айтып атат келди деп. Саламатсызбы Жаныш байке? Саламатчылык. Бир аз кечигип калдыңыз. Биз сөзүбүздү баштай бердик. Азыр сөзүбүздү улардан алдын ошол Болот байкенин кино тасмаларынан алынган бир кино сүртүмдөр бар болчу. Ошону көрүп алалык, андан сөзүбүздү улалык. Uyuttum muzu olsu dese. Badik al. Al. Badik aldı. Badik al. Badik. Seterdeyi balmangan öylüğündü göreyim. Öylüğündü kana göreyim. Ala baskırdık. Mundu kara. Nurgası! Hayır! Nurgası! Seni mi? Seni mi? Шашпа! Ваши поты, господа. Прошу вас первым. Сиз голгоюңуз? Нет, как-никак. Вы здесь участок хозяин. Молодцы, не подвели. Быстро кони тело набирают. Только теперь смотрите, чтобы они не застоялись. Вы их выводите вон туда, в поле, и помаленьку проминайте. На рысях раз в день. Помните, чтобы у меня скачек не устраивать. Что, мы маленькие? Нам это незачем. Пойди-ка сюда. Биз көрсөтүүбүздү улайбыз. Жана Абибила агайыбыздын сөзүн улай. Жаныш байке, сиз эгер бул жерде болсоңуз, сөзгө кошула берет болушуңуз керек. Негизинен түшүнүктүү эле болот болуш керек да, эмне жөнүндө болуп аткан. Менимче Бакыт байке, бул кишилер жөн жүргөн жок, баары бир нерсе кылып жүрдү деп айтып атпайбызбы? Чындыгында ошондой. Эгер мындай караганда, Болот агай кино тартпаса дагы мамлекеттик деңгээлде жанагы 95-жылы Манас Миңде негизги режиссер болду, башкы режиссер болду. Андан кийин Көкбөрү улуттук оюнун уюштуруучуларынын бири болду. Ошонун немесин түздү. Тайгазанды. Эми кино тартпаса да чындыгында көп эле жанагы кеңешчиси болуп жүрдү президенттин. Бирок мен ойлойм да, бул менин жеке оюм. Сиздердин оюңуздарды билгим келип атат. Бул кишилер жанагы капаска камалган торгой сыяктуу, чымчык сыяктуу дай окшойт да. Себеби Советтер Союзунда ошол маалда даяр акча, даяр жана шарт баары түзүлүп, анан муну тартышың керек деп башка эч нерсени ойлонбой, үй жайды дагы азыркы режиссерлорго окшоп үй бүлөмдө кантип багам, кантип кредитти жабам, карыз алган акчамды кантип төлөйм дебестен даяр акчага кино тарткан ордуна шедеврлер бүгүн көрүп атабыз. Ак кеме дагы башка. Анан ошондой болгондон кийин мамлекетте маданият министрлиги деген бар, коомчулук деген бар. Ушул нерсени түшүнүп, мына азыр Болот агайдын мисалын деле да, мына Самара Токтокунова деген эжекебиз бар. Комузда коло ойноткон чеберчиликтен менче андан өткөн чебер барбы? Барбы? Жок да. Жок. Мисал үчүн ал киши да көп көрүнбөйт. Биз ал кишинин кандай ой менен эмне кылып кантип жашап жүргөнүн мисал үчүн билбейбиз. Ушундай атайын кастарлоо керекпи? Мындай кандайдыр бир нече адамдар үчүн, классиктер дейбизби, магикандар дейбизби,
Баарына, конечно, мамлекеттин күчү жетпейт. Мен ойлойм, Расул Гамзатовдун менин Дагыстанымда бир жакшы сөз бар. Мен ойлойм да биздин азыр өкмөт, президентибиз ушул нерселер жөнүндө азыр мына бүгүн деле ушул нерсе көп чоң сабак болду болуш керек. Өткөндү пистолет менен атсак, келечек бизди замбирек менен атат деп. Мына эгер биз өткөнүбүздү унуткарып, анан азыр мына азыр шайыр жаштар өсүп келатат деп ошол жакка өтүп өткөндү унутуп кетсек, анда мына азыр биз Шамшиевди унуткандай эле болобуз да. Туура. Мына анткени алар жасап кеткен Байдубал, алар жасап кеткен Кытайдын сепилинде болгон чоң жумуштары анан анда унутта калат да. Анда сенин атаңдын аты Дөнөнбай куш деп Айтматов жана Маңкуртта айткандай, ушул нерсени айтышка туура келип калат да. Биз өткөндү эч убакта унутпашыбыз керек. Мана жана туура айттың, Самара Токтокунова, Болот Бейшеналиев убагында өтүп кеткендер, Бакен Кыдыкеева деген эмне деген классиканы ойногондор, дүйнөлүк классиканы ойногон аял тоже трагически өлдү. Көпкө чейин немеде жатып калып анан. Биз алардын классик экенин көз өткөндөн кийин билип атпайбызбы? Биз баягы өлгөн уй сүттүү болуп атат да. Ошондой болуп атат. Анан мен ойлоп атам, азыр деле кеч эмес. Кыргыздын искусствосу, киносу кайсы убакта өсөт? Кыргыздын жакшы макалы бар. Атадан калган алгы сөз айтылбаса датпасат деп. Биз бири-бирибизди баатырым дегенде ошондо гана кыргыз искусствосу өсөт. Жок, мана бул эшиктен кирип, тигил эшиктен чыгып, анан мен өзүм эле. Мен деген сөз орус тилинде я деген сөз. Ал акыркы тамга. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул нерсени унутпай болгондо баягы Самара эжебиздей деп ушуга тиешеси бар да, тиешеси жоктор дагы. Угарманы, көрөрманы ушулар айтыш керек да. Мына ушундай эжебиз бар деп. Мына биз азыр Болот Төлөнүчтү убагында көрсөк, салам алейкем деп коюлуп өтүп кетип аттык болуш керек. Сураган жокпуз. Эми бул киши да антип бийик киши эле, антип мен ушинтип атам деп айткан жок. Бирок баары бир бул кишини кастарлап, мен ыраазы болгонум, жана Кожомкулду бекитип бергени, бул киши бел байлап калды да. Мына президентибиз шуну бел байлап, мына тартам деп калды да. Мына азыр эмне баланын жетимчилиги эчтеке эмес. Ал өтүп кетет, чоңойгондо баары тең ордуна келип калат. Ушу жашка келип сүйлөшө турган, курбу сүйлөшө турган киши жок болсо, мындан ашкан жетимчилик жок. Мындан ашкан жалгыздык жок. Туура. Мына азыр биз Шамшиевди жоготкондон кийин мастерибизге барып сүйлөшө турган, кеңеше турган киши жок. Мына киши жоктой калдык. Жанышбай аке, угатасызбы? Сөздү уласаңыз, сиз кандай деп ойлойсуз? Мен сиздин ошол Facebook баракчасына жазган бир абдан чоң постуңузду окуп калдым. Ошол жөнүндө деги эле Болот агайдын мисалында маданияттын жанагы убагында бааланбай калган өкүлдөрү жөнүндө айтсаңыз да. Убагында бааланбай калган деген сөз менимче туура эмес болуп калышы мүмкүн. Анткени убагында бааланган, бирок кийинки биздин маселени айталык, ушул эгемендүүлүк учурунда ошол кишилердин мүмкүнчүлүгү ишке ашпай калган деп айтсак туура болот болуш керек. Анткени ошол советтик заманда, ошол советтик доордо маселен Болот Шамшиевдин чыгармачылыгы жана биз билген кыргыз кереметинин автор болгонго жеткирген. Советтик доор тескерисинче ошо эгемендүүлүк учуруна алмашкандан кийин биз рыноктук экономикага киргенден кийинки мезгил Шамшиев үчүн өтө оор мезгил деп айтышыбыз керек. Оор мезгил болгон ошол, жана өзүң дагы ошол сөздөрдү айтып атасың. Бардык тарабынан шай келген, каражаты дагы, техникасы дагы даяр нерсеге иштеген режиссер жанагындай бизге бир чоң көркөм мурасты калтырып кетти. Ал эми рыноктук экономика, анын шарты таптакыр башка экен.
Бул бир жагы. Экинчи жагы биз жаңыдан тил чыгып аткан мамлекет болгонубузга байланыштуу, маселен айталык, Болот Шамшиев тарта турган фильмге бөлө турган каражатты биздин мамлекет, биздин өкмөттүн бөлүп бериши дагы өтө кыйын маселе экен. Мен эмне себептен муну айтып атамын? Шамшиев азыркы биздин жаштар тартып аткан тематикадагы фильмдерди тартып аткан режиссерлордун катарына кирбейт. Шамшиевдин темасы таптакыр башка. Маселен ошол эле акыркы мезгилдеги Кожомкул сыяктуу кыргыздын кенже эпостарын, кыргыздын улуу эпосы Манасты тарта турган режиссер эле. Демек ошого карата каражат керек болчу. Андай каражатты бөлүү тилекке каршы ушу биздин азыркы абал ушундай, биздин мамлекет үчүн бир топ оорчулукка турат. Мына ушул жагдай менимче Шамшиевдин ушул эгемендүүлүк учурундагы чыгармачылыгынын реализация болбой калган негизги себептеринин бири го деп ойлоймун да. Бул кино искусствосу дайыма өнүгүп турган искусствонун катарына кирет да. Мисал үчүн Болот агайлар тарткан акыркы фильмдерди эске алсак, ошондо колдонулган каражаттарды же болбосо драматургия албетте өзгөрбөйт. Уңгу бүгүнкү кино тартылып атабы же мындан бир кылым башта тартылып атабы айырмасы жок. Ошол бойдон эле келатат да. Бир аз жана монтаждоо стили өзгөрбөсө же болбосо тартуу компьютердик бир спецэффекттерди, ыкмалар өзгөрбөсө, технологиялар өзгөрбөсө, калганы бардыгы эле ошол немеде келатат да. Мындай ошол салт болуп калган уңгу менен түзүлүп келатат. Анан мен бир аз мындай аңгемелешип калдым эле Болот байке менен. Ага, эгерде азыр тартсаңыз, азыр кино илгери пленкага тартылчу эле, кинопленкалар болчу эле. Азыр болсо кино цифровизацияга өттүк, цифровой камералар менен тартылат. Сиз булар менен кандай иштейт элеңиз десем, агай айтканда, мен 30 жылдан бери ушуга даярданып келатам депчи. 30 жылдан бери жашым карстайса дагы менин чыгармачылыгым картайбасын, менин режиссерлук мындай мүмкүнчүлүгүм картайбасын деп күнүгө окуп, тырышып, үйрөнүп келатам. Мүмкүнчүлүк болсо мен тартат элем деп айтты эле да. Анан эми бул акыркы сүйлөшүлгөн сөздөр болду, бирок мен бүгүн сизден угуп атам. Бул жакшы жумуш болмок экен. Эми оюңузча азыр Жаныш агай аябай жакшы сөз айтты да. Болот байкенин деңгээли бир аз башкачараак болчу деп. Тарыхый, улуттук мындай бир уңгуну сактай алчу, ошону мындай тарыхка айланталчу чыгармаларды жаратчу режиссер болчу, тилекке каршы ошолор жасалбай калды деп. Бүгүнкү күндүн талабы ошол эмеспи? Бизге ошол керек болуп аткан жокпу? Биз сиз айтып аткандай дөнөнбай деп калган жокпуз. Биз азыр бизге керек болуп атпайбы? Биз азыр базар экономикасы деген нерсе бизде, Кыргызда бир жакшы сөз бар. Балам өссүн десең базар көрсөтпө деп. Биз азыр ошого өтүп кеттик го дейм азыр. 5-10 сом таап алып, анан кийин шатыратып, кино тартып, бир жумада тартып эле, анан экинчи жумада экранга чыгарып эле, анан ошонун ортосунан акча табабыз деп. Мен ойлойм да, жакшы бизге де бир тарыхый фильм тартканда бөстү алып, анан бөстөн эле мындай бир хандын кийими кылып көрсөтүүгө аракет кылчу элек да. Аракет кылса кийин айтышчу, тигиниңер бөс турбайбы деп. Мен ойлоп атам, азыркы кинолорубузду ушундай кылып, ушуларды туурап тартабыз дегенибиз менен баары бир бөс экени билинип калып атат да. Жанагы темасы дагы, мына азыр ким Жаныш Улманбетов Кыргыздагы мыкты кинодраматургдардын бири. Мен жазгандарында, немелеринде бар, чоң маселелери да козголгон. Азыр биз ошондон качып, азыр комедия деген нерсе көбөйүп кетти. Анан мен отуруп туруп бир комедияны көрдүм. Атайлап өзүмдү күчкө салып, отургун деп туруп, отургузуп өзүмдү зордуктап туруп анан көрдүм да. Чорт побери деп койду эле, анан кемпир эшикти ачса, мынтип чекесине тийди эле, эл жыгылып калды күлүп.
Бул кинотеатрдан көрүп атасыз? Мен жок, немеден. Facebook'tan атайын. Анан кийин мен ойлойм да, комедия деген илгерки Шаршен Куудулдардын, Бекназар Куудулдардын, Куйручук Куудулдардын мен сөзү, жана Кавказ пленницаны көрсөңүз, айрдеме бар, сөз бар да, анан действие бар. Анан бул жерде билбейм, ошону айтып алып эле каткырып күлүп атышат. Чортпа бери деген, эмнеге күлүш керек? Анан мен ойлоп атам, баягы бүркүт караса чычканаңдыйт болуп калдыкпы деп атам да. Абибилла агай, мынау Бакыт агайдын оюн уласак да, эми мен бир аз өзүм айтчу ойлорум бар. Мисалы үчүн ар бир замандын өзүнүн бир мындай каалоолору, кумирлери болот окшойт да. Анан агай айтып атпайбы, тиги Шаршен, Кавказская пленница деп. Мүмкүн ал кинолор бүгүнкү күндүн көрүүчүлөрүнө кызыксыздыр. Бүгүнкү күндүн көрүүчүлөрүнө жанагы тамашоуда ойногон КВНчилер тарткан кинолор, же болбосо Шаңдуу келин Шарапат, Түндүктүк келин Түкүнбай деген кинолор мүмкүн жагымдуу болушу мүмкүн. Биз өтө эле өзүмчүл болуп аткан жокпузбу? Мындай консерватизм болуп эле жок, классика болуш керек, жаңылык бизге керек эмес деп. Эми колдон келсе албетте биздин ар бир тарткан чыгармабыз, ар бир жазган чыгармабыз өз деңгээлинде болуп турганы жакшы деңизчи. Бирок шартка жараша ар түрдүү нерселер болуп атат. Комедия деп атпайбызбы? Бул комедия деген эң кыйын жанр, эң татаал жанр. Бирок эми комедиянын тартуунун өзү абдан татаал нерсе. Бирок ошол комедияга мындай бир ат үстүнө мамиле, кандайдыр жеңил желпи мамиле кылганыбыз дагы ошол көзгө урунуп атат да. Эми бул мындан ары биз ошол Болот Шамшиевдин эгерде моундай сөздөр тигил жаман, бул жаман, мунун деңгээли тигиндей деген сөздөрдөн арылыш үчүн, ошол чыгарылып аткан чыгармаларга так мындай бир баа бериш үчүн биз ошол Болот Шамшиев, Төлөмүш Океев, Мелис Убукеев, андан ары барып мурдакы советтик, азыркы Голливудтун, Болливудтун мыкты режиссерлору жөнүндөгү өзүбүздүн китептерибизди, өзүбүздүн изилдөөлөрүбүздү элге жеткиришибиз керек. Мына ошондо эл айрыкча мына кино жагына барам деген жаштар мына ошолорду окуп бир көз ачылыш керек деп ойлойм да. Жаныш агай, сиз мен билгенден ушул жаатта сабак берип жүрөсүз да, педагог болуп. Ооба. Негизи эле жаштардын бүгүнкү маданиятка болгон көз карашы кандай? Сүйлөшкөнүңүздө байкайсыз да? Маданиятка болгон көз карашы кандай болушу мүмкүн? Биз илгерки жаш кездеги маданиятка кандай көз карашта болсок, мына ошондой эле көз карашта деп айтышыбыз мүмкүн. Анткени эми атайлап жаштар маданиятка бир башкача көз карашта болуш керек деген өзү өтө кыйын да. Анткени коом кандай деңгээлде өнүгүп атса, коом кандай багытта баратса, жаштардын маданиятка болгон, жашоо турмушка болгон, бүтүндөй маселен айталык ошол мамлекеттин тагдырына болгон көз караш ошондой болот. Демек, бүгүнкү ситуация, бүгүнкү абалга, бүгүнкү өсүгөнү деңгээлине жараша деп айтышыбыз керек да, жаштардын мамилесин. Анан менин коллегаларым айтып атышат, эми кандай деп айтсам, албетте Абилланын айтканында абдан чоң бир чындык турат. Бул комедияны тартыш деген өтө кыйын маселе. Өтө кыйын. Комедия жанры деген өтө татаал жанрлардын арасына кирет, күлкү чыгаруу өтө кыйын болот. Балким ыйлатуу оңойраак болор, күлкү чыгарууга караганда. Бирок ошентсе дагы, ошого карабастан биздин жаштардын шымаланып комедия тартып атканы мени бир чет кубандырат. Сөздү ачык керек. Күлкүнүн эки түрү болуш керек. Албетте күлкү биринчиден адам жыргап күлө турган, ошондон бир эс алып ала турган, анан экинчиси ал күлкүнүн ар жагында бир айтыла турган ой болсо. Балким ошо ой жоктугунан кээ бир учурда ошо бир адамдарды мындай жыргап гана күлдүрө турган ситуациялар тартылып калган үчүн биз жанагынтип жирип атышыбыз мүмкүн. Ой деп. А ой практика менен келет. Ой ошол сенин маселен
көз карашыңдын, дүйнө карашыңдын өсүп-өнүүсү менен келе турган нерсе. Мен сизге эмне үчүн маданиятка жаштардын көз карашы кандай деп суроо бердим. Биз дайым адамзат негизи үмүт менен жашайбыз да. Мен жасай албаган нерсени балам жасасын, же болбосо биз жасай албаган нерсени эртеңки жаш муун жасайт депчи. Анан акыркы убактарда ошол анча-мынча жанагы блогерлер келгенде, же болбосо ырчылар келгенде, биздин жаштар ошолорду бири-бирин тебелик басканга чейин барып үймөлөктөп, жабалактап, сүрөткө түшүп, колдорун чекесин тийгизип калганга аракет кылып аткандарын көргөндө, биресе жакаңды кармап, кайда баратабыз деп ойлонуп калат экенсиң да. Ошону айтып аткан. Эми мындай кызыктуу сөз болгондо, албетте дайыма убакыт кандай өткөнү билинбей калат. Тилекке каршы бизге берилген убакыт бат эле өтүп кетиптир. Дагы көп айтылчу ойлор айтылбай калды. Менимче буларды дагы бир убактысы келсе улантабыз. Биз көрүүчү бардыгыңыздарга, мен чакырган коноктордун баарына ыраазычылык билдирип, сөзүбүздүн акырында ошол Шамшиевдин «Шамы өчпөйт» деген аталышта чыгардык. Оюбуз бул агайдын, Болот агайдын артында калган жумуштары дагы көп муундарга үлгү катары айтыла берет, көрсөтүлө берет, жазыла берет. Сиздерге чоң рахмат. Кайгыңыздарды тең бөлүшөбүз, бири-бирибизге көңүл айткандан чындыгында башка эч нерсе кыла албайбыз. Анан бүгүнкү чыгарылышыбызды ошол Болот агайдын элесине арналган сүртүм менен бүтүрсөк. Саламатта калыңыздар. Yazmagan